Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, быйылкы жыл өтө, мындай айтсак, жакшы жылдардан болду. Урматтуу президентибиз койгон тапшырмалардын көп иштери ишке ашты. Билесиңер, 2020 бүгүнкү күндө 2022 жылы биздин иш башкармалыктын киреше булактарынын показательдерин ушул жерден мен сиздерге баса белгилеп айтып кетейин. 2021 жылы иш башкармалыктын кирешеси 770 миллион 937 миң сом болгон да бүгүнкү күндө. 2022 жылы 1 миллиард 249 миң 36 сом. То есть бул 2022 жылы ошо менен жапканбыз. 2023 жылы 5 миллиард 296 миң 660. 2024 жылы 8 миллиард 334 миң 688 миң сом. Мына Кудайым буйруса, азыр предварительный 2025 дагы аяктап атабыз. 14 миллиард азырына түзөлүп атат. 14 миллиард 138 миң 968 миң сом. То есть бул показательдер бир эле өзүңүздөр жакшы билесиңер. Мына ушул бизге коюлган тапшырмалар убагында так аткарылып, эң негизги нерсе мына ушул бул цифровизация. Ошонун негизинде электрондук бүгүнкү күндө бардык жерде биз наличный расчетторду жок кылып, бардыгын электрондук расчетторго өткөргөндөн кийин мына ушул жыйынтыктарга келип атабыз. Айтып коюш өзү негизинен жеңил да, бирок ошол иш жүзүн аткарыш бизге урматтуу президентибиз ушундай тапшырма койгон. Бул показательде бүгүнкү күндө мына киреше булак доходдор азыркы айтып кеткендей 14 миллиард 138 миң 968 көрсөтүп атат мына 2025 жылга. Бунун ичинде айтып коеюн, бизге жаңы кошулган Элкат, Уна жок бул жерде. Буйруса эмки жылы кошулат. Мына ошондон биз ойлоп атабыз, примерно бир 25 миллиардка жетебизби? Жеткенге аракет кылабыз. 25 миллиардтан ашыгыраак жетсек болот экен. Биз бүгүнкү күндө толук кандуу мына команда менен жакшы бир жыйынтыктарга жеттик, Кудайым буйруса. Бул сумма чынын айтыш керек өтө чоң. Бул тарыхый нерсе. Эч качан иш башкармалыкта мындай показательдер болгон эмес. Биз мындан дагы жакшы, мына 2026 жылга сиздер менен сүйлөшкөндөй, мындан дагы жакшы 2026 жылга буйруса жакшы показательдерди көрсөтүшүбүз керек.